Белгилүү болгондой учурдун талабы соттордун сот адилеттигин ишке ашыруунун сапаттуу жаңы деңгээлине өтүүсүнүн зарылдыгын талап кылып, алдыга жаңы милдеттерди коюп жатат. Деги эле кайсы өлкөдө болбосун күчтүү сот бийлигинин болушу экономикалык дагы социалдык дагы өсүп өнүгүүлөргө жол ачат деп так эселе айтууга болот. Сот тутумундагы дагы бир негизги милдеттеринин бири бул жаранды негизсиз айыптоодон жана соттоодон, укуктарын жана эркиндиктерин мыйзамсыз чектөөдөн коргоону камсыз кылууга, күнөөсүз адамга мыйзамсыз күнөө коюлган же соттолгон учурда аны токтоосуз жана толук түрдө реабилитациялоону же актоону камсыз кылуу мыйзам аркылуу милдеттендирилген. Укук коргоо тергөө органдары тарабынан шектүү катары айыпталып, иши сот өндүрүшүнө өткөрүлгөн жарандар сот тутуму тарабынан толугу менен акталып кеткен мисалдар көп болбосо да, ал сот өндүрүшүндө мезгил менен болуп туруучу кадыресе көрүнүштөрдөн. Деги эле сөздү тоготер жеринен баштай турган болсок, биз сөз кылганы жаткан каарманыбыз Нарын облустук ички иштер башкармасынын жол коопсуздугу боюнча атайын бөлүмүнүн инспектору болуп иштеп турган. Ал тергөө органдары тарабынан 2017 жылы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана ушул эле кодексинин 313 беренеси пара алуу боюнча кылмышка шектелип, иш сотко өткөрүлгөн. Жала аркылуу айып коюлган бул иштин өзөгүнө бул жерден токтолбой эле коюуну туура көрдүк. Себеби дегенде ал тууралуу сөз кылсак, доогерлердин, күбөлөрдүн, жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү менен айталы дегенибиз өтө эле узарып кетчүдөй. Соттук териштирүү 2 жылга чукул созулуп, Нарын шаардык сотунун судьясы Назира Сейдакмат кызы тарабынан иш алгачкы инстанцияда тыкыр иликтенүү менен ага тиешелүү мыйзам чегинде юридикалык баа берилип, актоо өкүмү чыгарылган. Бирок тергөө органдары тарабынан кайрылган апелляциялык даттануулар аркылуу иш соттук инстанциялардын бардыгынан өтүп, акыры ал Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда каралып, биринчи инстанциядагы соттун чечими күчүндө калтырылган. Sottorda uшу өкүндө акыйкаттык бар экен, ушу улум бир иштери менен каралып, а дегенде туура эмес чечилип, жогорку сотко барып, жогорку сотто кайра шаардык сотко жиберип, шаардык сотто ушу акыйкаттык менен чечип, шаардык сот, кайра областтык сот, кайра жогорку сот болуп теңшерилип отуруп, ушу акыйкаттык соттор акыйкаттык менен чечип, улум бүгүнкү күндө жакшынакай өз ордунда иштеп атат. Сотторго ушу мурун эми ар кандай кырдаалдар болуп калат экен. Ишенген, ишенбеген, ушу кандай болот деп ошондо ойлонуп, ар кандай немелерде толгонот экенсиң, ушу эмне болуп кетет, эмне болот депчи. Анан жакшынакай чечилип, сотторго ыраазычылык билдирип коеюн дедим эле, ушу буюрса ушу акыйкаттык менен кайра балам ордуна иштеп атат, ордунда жумушунда. Ушу сотторго ыраазычылык билдирет элем. Рахмат. Учурунда жала менен кызматтан четтетилген темабыздын каармандын кызматы калыбына келтирилип, учурда ал өз кесибин улантууда. Биз бул жерден айталы дегенибиз сот адилеттигинин турмушка ашышында сотто иши каралып жаткан ар бир жарандын тагдыры мыйзам менен катарлаш биринчи орунда турушу керек. Андыктан акы ийилген менен сынбай турганы биз сөз кылган дагы бир сот отурумунда мыйзам менен далилденип отурат.